Salam барыңа, қарыңа да жашыңа. Келе ғой, қырғызча үйрөтөйүн. Бүгүн биз карточкалар менен иштейбиз. Сураныш жана өтүнүш деген тема. Силер менен Гүлзада эжекеңер. 9-сабак. Биринчи карточкага көңүл бургула. Азыр биз бир карточканын сүрөтүн жиберебиз. Силер аны жакшылап карагыла. Кана эшик. Эшикке карата кандай сураныч өтүнүчтөр бар? Эшик. Эшикти ачып коюңузчу. Же болбосо эшикти жаап бериңизчи деген суранычка макул же болбосо албетте деген жооптор болот. Анда экинчи карточкага көңүл бөлөлү. Экинчи карточка силерге сунулат. Анда эмненин сүрөтү бар экен? Албетте, акчанын сүрөтү. Акчага кандай өтүнүчтөр айтылат? Кыргызчада биз акчаны акча берип туруңузчу деп сурайбыз. Же болбосо акча алмаштырасызбы деп дагы өтүнсөк болот. Буга жооптор макул, азыр берем, же тескерисинче, менде азыр акча жок эле деп дагы жооп берсек болот. Кезек 3-чү карточкага келди. Анда сүрөткө көңүл бургула. 3-чү карточкада китеп. Биз баарыбыз сүйүп отурган китеп. Китепке кандай сураныч бар? Китеп окуп бериңизчи. Же болбосо китепти айрып агылачы. Китепти айрып агылачы балдар дейбиз. Албетте окуп берем, же болбосо макул, айрыбай окуйлу деп биз убада беребиз. Бул биздин карточкалар менен иштөө деген сабагыбыз болду. Анда кайталайлы. Ачып коюңузчу, балдар. Эмнени ачат элек? Эшикти. Азаматсыңар. Эшикти ачып коюңузчу. Видеону бир аз токтотуп, жооп бергиле. Бере туруңузчу. Эмнени бере туруңузчу эле, балдар? Албетте, акча бере туруңузчу. Кайра берем. Окуп бериңизчи. Эмнени? Албетте, балдар, китепти. Демек, биздин сабагыбыз бүгүн сураныш жана өтүнүч болду. Урматтуу көрөрмандар, сабагымды көрүп коюңуздар. Менин сабактарым албетте дайыма YouTube'да, Instagram'да жана Facebook'та дайыма кайталап көрсөңүздөр болот. Жана Гүлзада Осокеева 77@gmail.com деген почтамды ачып дагы карасаңыздар болот. Албетте силер менен дайыма байланышта болууну жактырам. Саламатта калгыла.